Мен аты-жөнім Егембердиева Асыланқан Шырматовна, Жалал-Абад шаарынан келдім. Келгендігімнің себебі ешқандай соттордон адилеттүүлүк болбой жаткандыгынан Бишкекке кайрадан башкы прокурор Өткүрбек Асылбековичка кирейин деп келдим, бирок кире албай жатам. Анткени 2017 жылы алдамчылык фактысы менен 166 берененин 4 бөлүгүнүн 2 пункту менен менден алдоо жолу менен менин ишеничиме кирип, Сулайманкулова Тамара, Эрматова Тамара, Малабаев Нурбек азыркы мезгилде Айыл чарба министрлигинде департаментинде зам директор болуп иштейт. Ушулар менден абдан чоң суммадагы акча алышкан. Чисто өздөрүнүн алганы $53.000, Эрматова Тамара $18.000 алган. Ушул алгандыгы боюнча иш козголгон. Булар болсо менден ошол мезгилде алар Базис Альфако деген бир проект алып барышып, ар кандай өндүрүшкө жумшайбыз, жана корни солодки деген чөп бар, ошону топтоштабыз, Кытайга жөнөтөбүз деп келишим дагы бар, анан банк аркылуу салынган бардык квитанцияларым дагы бар. Ошентип булар даже ооба, кылмыш иши козголгон. Ошо козголгон кылмыш иши бүгүнкү күндө тергөө бөлүмүдөн, соттордон, прокуратура органдарынан эч кандай адилеттүүлүк болбой жатат. Ошол адилетсиздик болгондуктан 2019 жылдын 21 февралында биздин президентибиз Сооронбай Шарипович 21 февраль 2019 жылы Сузак районунун эли менен жолугушууда барганда мен ошол арызды бергенмин, көзөмөлдөнүп каралат деген. Бирок эч кандай натыйжа чыккан жок, каралган деле жок. Ушул жерге келип, ошол президентке берген арызымды соттук реформанын эксперти Жунусов Азамат деген бала кабыл алган. Кабыл алып, наоборот, ошо айыпкерлерди коргойт. Ооба, туура дейт. Тиги тергөө туура жүргөн, туура квалификация болгон деп. Азыркы мезгилде мен эң айтайын дегеним ушо мынеке 4 айлап, 6 айлап процесс болбойт да. Жанакы айыпкерлерди Ерматованы, Малабаевдин, Сулайманкулованын негизсиз справкаларынын негизинде УЗИден справка алдырып деле соттор узарта берет. Мына справкаларды соттор карап атабы? Ооба, соттор ошону карайт, мен ошону туура деп карайт. Аны прокуратурага, ошо сотко катышкан прокуратура кызматкерлери деле туура дейт. Анткени анын өздөрүнүн кызыкчылыгы бар. Ошол справкаларды мен Минздравга берип текшерттим. Алар ошо туура эмес, балдарга берилген справкалар экендигин негиздеп, ошол берген врачтарга сөгүш жарыялады. Эми ошону азыр башкы прокуратурага берип кылмыш ишин козготоюн деп атам. Анан эң негизгиси айтайын дегеним, ошо 2019 жылдын 14 мартында, былтыр 1 жыл мурун мен башкы прокурорго киргенмин Жамшитовго. Мендеги болгон аныктамаларга, мендеги болгон токтомдорду карап, айткан тергөөгө кайтарганга 3 делону тең бириктирип, негиз бар экен, тергөөгө соттон өтүнүч келип алыңыз деп, ушул башкы прокуратуранын кызматкери Аспековду текшерүүгө жөнөткөн. Аспеков деле көрсө өзүнүн чөнтөгүн ойлоп, ооба, туура квалификация болуптур деп бул жака келиптир. Ошондон келгенден кийин кайра соттон тергөөгө кайтарылган жок. Андан бери бир канча жолу келдим. Ошол жылы келип, былтыры июнь айында Аспековдун артынан келип, бул жерде даже өзүм оор операцияга учурадым. Андан кийин могу кече 12 декабрдан 2019 27 декабрга чейин жүрдүм Жамшитовго кирейин деп. Киргизгенге мүмкүнчүлүк беришпей атат. Анткени ушул башкы прокуратуранын сотторду көзөмөлдөө бөлүмүнүн башчысы Тентиев Марс деген прокурор менен биздеги Жалал-Абад областынын ушул УСОнун башчысы, сотторду көзөмөлдөө бөлүмүнүн башчысы Үмүталиев Раджинин өтө чоң кызыкчылыгы бар. Даже Ерматованын ишин кассациялык даттануу жазсам, Жалал-Абадтан бул жака келсем, эч нерсеге карабай туруп эле Белеков деген прокурор тиги айыпкерди колдойт. Ал мыйзамдуубу, мыйзамсызбы? Булар жөн эле чоң бизнеске айландырып алган да. Мына ким ошолордун акчасын алат, убакытты созуп, азыр болсо мына Ерматовага өкүм чыккан, жана делолор өзү 3кө бөлүнгөн. 3 айыпкер бири-бири менен тыгыз байланышта, ошол делолорду кайрадан тергөөгө алып барып бириктирүүгө негиз жок деп бириктиришкен жок.
Ерматованыкына өзүнө башка чечим чыккан. Ошол чыккан чечимди дагы 7 февралда чыккан чечимди тиги адвокаты бар, Молдобаев деген. Ошол адвокаттарды деле жазып атам. Ошол Молдобаев, мен ушундан кесе айтайын, Молдобаев өзү сот болуп иштеп жүргөн мезгилде июнский событияда бир канча адамды өлтүргөн сепаратисттик уюмуну чоң суммадагы акча алып актап чыгарып жиберген да, сот болуп иштеп жүргөн мезгилинде. Анан сот болуп иштеп жүргөн мезгилинде Молдобаевга кылмыш иши козголгон. Даже 6 ай камалган. Анан ушу жогорку соттон акталып, азыр адвокаттык иш кылып атат. Ал как будто бүтүндөй мына жогорку сотту даже каалагандай кылчайт да, пожалуйста, жаза берген, хоть областтык сотко баргын, хоть жогорку сотко баргын, уверенно айтат да, мына ушундай адвокаттар мыйзам, ал өзү адвокат болуп иштегенге ушундай укугу барбы жокпу, мен мыйзамдуу мыйзамсызды айта албайм. Шариповичке кайрылайын деп атам, Өткүрбек Асылбековичке кайрылам. Урматтуу президент, урматтуу Өткүрбек Асылбекович, качанга чейин биз ушул мыйзамды тебелеп текчеген тергөө органынын, соттордун, башкы прокуратуранын, Жалал Абад областынын прокуратурасынын, шаардын прокуратураларынын курмандыгы болобуз. Ушул боюнча мен сизге бир канча жолу арыздарды жаздым. Кабыл алууңузду суранып жазып атам. Кабыл албайсыздарыңыз, мен кабыл алыңыздагын мына 20 апрелде Улуттук коопсуздук кеңешинин катчысы Сагынбаевди биздин президентибиз кабыл алып, кызматына карабай бүтүндөй ошо коррупцияга аралашкан кызматкерлерди жоопкерчиликке тартуусуну айтты да. Ошондуктан ушул кызматкерлердин бардыгын жоопкерчиликке тартуусуну өтүнөм жана талап кылам.